Бүркүт менен бака дос болуптур дейт. Бүркүт менен бака дос болуп, анан күндөрдүн бир күнүндө бака олтуруп жеткен ой ушул болуптур. Ушул бүркүт мактанат эле мактанат. Элдин бардыгын кыдырып көрдүм, жердин бардыгын көрдүм, мен көрбөгөн жер калган жок дейт. Бир экзамен кылып коеюн. Сынап сурап коеюн. Чындап эле ушундайбы же уктап келип эле мага жомок айтып атабы? Деп анан бир күн бака менен бүркүт тамак жеп олтуруп, анан бака суроосу айтты. Досум, мен сага 3 суроо берем. Ушул 3 суроого жооп берсең, сенин сөзүңдүн бардыгы чын деп ишенейин, ынанайын мен сага. Бүркүт айтты, макул досум, бер сурооңду бер, угайын. Биринчи суроом дептир. Ааламда канча күн бар деп сураптыр. Бүркүт карап отуруп, таксырын досум, ааламда бир күн бар дептир. Бака айтты, туура айттың, ааламда бир күн бар. Мына азамат билет экенсиң. Экинчи суроом, ааламда канча ай бар дептир. Бүркүт жеп атканын токтотпосоң айтыптыр, ааламда бир эле ай бар дептир. Бака айтыптыр, молодец, азамат, мына илим деген ушул, ааламда бир эле ай бар дептир. Үчүнчү суроом, ааламда канча жылдыз бар десе, бүркүт жеп атканын токтотуп, ойлонуп айтты. Досум, чынын айтайын, ушунча уштум, ушул жылдыздын санын билбей койдум. Жылдыз өтө эле көп дептир. Көп десе бака санын чап каткырып күлөт дейт. Дос деп койсо, туура айт деп койсо, кыйын деп койсо, чектен чыгып кеттиң сен, ашынып кеттиң сен. Эй, ааламда бир эле жылдыз бар. Ааламда бир эле жылдыз бар. Кандай бу сен? Ишене берет деп атасыңбы? Десе бүркүт баканы ишендире албай коюптур да, ааламда жылдыз көп экендигине. А десе болбойт дейт, бу десе болбойт дейт. Акыры бүркүт айтыптыр, досум дептир. Жаткан жериң бу чалчык саз болсо, сазындагы бирөөнүн жорогосу келип, су жорого келип басып кеткенде, тайып буту кирип кеткен баткак тешигине тыгылып алсаң. Сенин жанагы тешигиңден баткак турган жериңен бир жылдызда башка эч нерсе көрүнбөсө, сага кантип далилдеп берем мен ошону? Деп, анан бүркүт бол деми. Экөөбүздүн достугубуз ушул жерден бүттү деп канатка учуп кетиптир. Анын сыңарындай. Кээ бир адамдар ошол чалчыктагы бакадай болуп, динибизди, илимибизди барктай билгиси келбейт. Илим оку, медресеге балаңы бер деп айта турган болсок, эмне молдо болобу? Ошону эле түшүнүшөт. Молдо болгон деген сөз, бул медреседен бүткөн молдо болуш керек деген сөз эмес. Молдо ошол мечиттин кызматкери деген гана маани. А биздин медресебиз, урматтуу бир туугандар, молдо болгондон дагы мурда адам тарбиялап чыгарат. Адам тарбиялап чыгарат. Ыймандуу, сени карлар үйүнө апарбай турган, арак ичпей турган, балаң алыста жүргөн болсо кыжалат болбой турган, жүрөгүң сарсанаа болбой турган, бирөөнүкүн урдап коюп